Ленин көчөнү эмнеге жасап атабыз? Бакытбек Жеңишбешев келип эле айткан. Ошто шаардын жолдун тыгындары болуп атпайбы? Биз эгерде ошол Ленин көчөсүнүн 1 километр чакырымын бассак, ошондо бир каттам жүрүп атпайбы же? Алай гостиницадан баштап драм театрга чейин бир каттам болуп атат. Андан ар жагы филармониядан кайра эле Курман-Жаннатка түшүп 2 каттам болуп кетет. Ошол бир каттам тыгынды жоюш үчүн ошо бир каттам болуп атат. Бирок биз аны жаңы автобазга чейин сунуштаганбыз. Жаңы автобазга чейин 2 километр 600 болчу. Ал 1 километр 600 биздин шаардын эмесине карабагандыктан биз ал жака кирип мыйзамсыз иш кыла албайбыз. Ошондуктан буну республикалык бюджетке дагы сунуштадык. Кечеги күнү келген депутаттарга да сунуштадык. Ошо 1 километр 600 чакырымды акча каражат таап берсеңиздер, чоолук бүтүрүп туруп, ошо бир каттамда болсо, Ош шаарында кандайдыр бир 20%, 30% Ленин көчөсү менен бириктирген тыгындар жоет элек. Аэропортко чыкканда да кенен кетет да.